Ассалаумалейкум туғандар. Азыркы учурда күн ысып баратат. Жайкы сезон. Жайкы сезонда атты кантип карайбыз? Атты, кунанды, өспүрүмдү саат 10-11лерде, 11де күн ысып кетет. 10дордо көлөккө калабыз. Болбосо мына күндө туруп, өзүнөн өзү тердеп, үстүнөн ысык өтүп, атка кадимкидей эле ысык өтүп кетет. Баягы сууга өткөндөй эле. Жаш балдар эле ысыкта калып кетсе, жайдын күнү ысык өтүп температура өтүп, ошондой эле буларга да ысык өтөт да, кыштын күнү оңоло албай кыйналат кайрачы, баккан малда. Ошон үчүн бул жайдын күндөрү сөзсүз көлөккө калыш керек. Азыр кандай кылабыз? Азыр саат 10 болду. Сугарабыз, жемин беребиз дагы, көлөккө байлап коебуз. 11де жемин жепсе, 11ден 3-4кө чейин көлөккөдө тура берет, эч нерсе болбойт. Саат 5-6 саат көлөккөдө тура берет. Чем ысыкта какталып мынтип өзүнөн өзү тердеп, күн өтүп, ысык өтүп кыйналгандан көрө көлөккөдө салкын турса, ошол наоборот жакшы болот. Мындай кылып дорбону асып коюп, башта жем жей берет, анан тараш керек буларды. Канча көп тарасаң ошончо жакшы да. Только тараш керек. Тем более мына өспүрүм жаштарды буларды көбүрөөк кашып, көбүрөөк тарап жоошутуш керек да. Бутун ширагына чейин тарап, жок болсо деле эчтеке көндүрө бериш керек. Канча адамга жакын болсо, ошончо жоош болот булардагы. Так жаныбар. Так. Мынтеле дорбону асып таштап коебуз, нары бери басып жүрүп эле жеп алат. Жемин жеп койгондон мындай көлөккө байлап койсоңуздар, мында тура берет. 3-4 саат турат, кечки саат 4-5-терде кайра отко чыгарып коесуздар. Көлөккө алып келгенде жакшы турат, бул серкип, шамалдап. Так, буларды сылаш керек. Мүмкүн болушунча сылап, көндүрүп, жоошутуп, керек болсо мындай кылып минип да коюш керек. Так, жаныбар. Опа, деп туруп мына минип коюш керек. Так. Жаныбар. Минип туруп үйрөтүп коюш керек мына. Зияны жок азыр үйрөтүп койгондун. Только оор салмакта минбеш керек. Азыр минип түшүп үйрөтүп коюш керек. Кийин унам болуп, уже күчкө тола баштаганда буну үйрөтүш кыйыныраак болуп калат. Азыр уже арбак малы, жаш жайдысы оңой үйрөнөт. Кийин уже опасный да, кокустан көтөрүп чаап, бут-сут сындырып коюу коркунучтар бар. Жашоодо көрө эле жүрсөңүздөр керек. Канча ден жаш балдар жыгылып бутун сындыргандар болуп жүрөт. Ошондой болбош үчүн азыр минип коюш керек да, азыр көтөрүп чаба албайт булар. Ошондой алып мине бериш керек буларды. Кийин күздүн күнү, кыштын күнү жаш балдарга миндириш керек аябай. Кулам болгондон анан кадимкидей талкаша кылып минип жүрө бересиздер.